16 bölüm. Ханани уулу Жеюга Бааша жөнүндө Теңирден сөз болду. Мен сени жогору көтөрүп, өзүмдүн элим Ысрайылга жол башчы кылдым. Сен болсо Жаробамдын жолун жолдоп, менин элим Ысрайылды күнөөгө батырдың. Ал мени күнөөлөр менен каардантты. Мен эми Баашаны жана анын тукумун жок кылам. Небат уулу Жаробамдын тукумун кандай кылсам, сенин тукумуңду да ошондой кылам. Шаарда Баашанын кимиси өлсө, аны иттер жейт. Ал эми талаада кимиси өлсө, аны асман куштары чокуп жейт. Баашанын башка баардык иштери жана эрдиктери Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Бааша ата-бабаларына кошулду. Анын сөөгү Тирсага коюлду. Анын ордуна уулу Эйла такка отурду. Ханани уулу Жею аркылуу Бааша жөнүндө, анын тукуму жөнүндө, анын Теңирдин көз алдында кылган баардык жаман иштери жөнүндө, Жаробамдын тукумун туурап, өз колу менен кылган иштери менен Теңирди каарданткандыгы үчүн, Теңир аны өлтүргөндүгү жөнүндө Теңирдин сөзү мурун айтылган эле. Жүйүт падышасы Асанын падышачылыгынын 26-жылында Тирсада Ысрайылга Бааша уулу Эйла падыша болуп, 2 жыл падышачылык кылды. Майдан арабаларынын жарымынын башчысы кулу Зимри ага каршы чагым уюштурду. Эйла Тирсадагы падыша сарайынын башчысы Арсанын үйүндө шарап ичип мас болуп калганда, Зимри кирип, аны сайып өлтүрүп, анын ордуна такка отурду. Бул жүйүт падышасы Асанын падышачылыгынын 27-жылында болду. Ал падыша болуп, анын тагына отургандан кийин Баашанын бүт тукумун кырып салды. Анын бир да эркегин, бир да тууганын, бир да досун тирүү калтырган жок. Жею пайгамбар аркылуу Бааша жөнүндө айтылган Теңирдин сөзү боюнча Зимри Баашанын бүт тукумун кырып салды. Бул Баашанын жана анын уулу Эйланын өз күнөөлөрү менен Ысрайылды күнөөгө түртүшкөндүгү үчүн жасалма кудайлары менен Ысрайылдын Кудай Теңирин каардантышкандыгы үчүн болду. Эйланын башка баардык иштери Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Жүйүт падышасы Асанын падышачылыгынын 27-жылында Ысрайыл эли пелиштиликтердин Гиптонун курчап жатканда, Зимри такка отуруп, 7 күн Тирсада падышачылык кылды. Курчап жаткан Ысрайыл эли Зимринин чагым уюштуруп, падышаны өлтүргөнүн угуп, ошол эле күнү кошуунда Ысрайылга аскер башчы Омрини падыша кылышты. Омри жана баардык ысрайылдыктар Гиптондон артка кайтып келип, Тирсаны курчап алышты. Зимри шаардын басылып алынганын көргөндө, падыша сарайынын ички бөлмөсүнө кирип, от коюп, өрттөнүп өлдү. Ал күнөөлөрү менен Ысрайылды күнөөгө батырган Жаробамдын жолун жолдоп, Теңирге жакпаган иштерди кылгандыгы үчүн өлдү. Зимринин башка иштери жана анын уюштурган чагымы Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Ошондо Ысрайыл эли экиге бөлүндү. Такка отургузуу үчүн элдин жарымы Гинат уулу Тибни тарапта, жарымы Омри тарапта болду. Омри тараптагы эл Гинат уулу Тибни тараптагы элди жеңди. Тибни өлүп, Омри такка отурду. Жүйүт падышасы Асанын падышачылыгынын 31-жылында Ысрайылга Омри падыша болуп, 12 жыл падышачылык кылды. Ал Тирсада 6 жыл падышачылык кылды. Омри 2 күмүш талантка Шемерден Самария тоосун сатып алып, тоо үстүнө шаар куруп, аны тоонун ээси Шемердин атынан Самария деп атады. Омри Теңирге жакпаган иштерди, өзүнүн мурункулардыкынан да жаман иштерди кылды. Ал Ысрайылдын Кудай Теңирин өзүнүн жасалма кудайлары менен каардантып, Ысрайылды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын жолун баардык жагынан жолдоду. Омринин башка иштери көрсөткөн эрдиги Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Омри ата-бабаларына кошулду. Анын сөөгү Самарияга коюлду. Анын ордуна уулу Ахаб такка отурду. Омри уулу Ахаб Ысрайылга жүйүт падышасы Асанын падышачылыгынын 38-жылында падыша болду. Омри уулу Ахаб Ысрайылга Самарияда 22 жыл падышачылык кылды. Омри уулу Ахаб Теңирге жакпаган иштерди, өзүнүн мурункулардыкынан да жаман иштерди кылды. Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн кайталаганы аз келгенсип,
Ал Сидон падышасы Эд Баалдын кызы Изебелди аялдыкка алып, Баалга табынып кызмат кыла баштады. Ал Самарияда өзү курган Баалдын бутканасына Баалга арнап курмандык чалынуучу жай тургузду. Ахаб Ашейра мамысын тургузуп, Ысрайылдын Кудай Теңирин каарданткан иштерди, Ысрайылдын мурунку падышаларыныкынан да жаман иштерди кылды. Анын убагында Бейт-элдик Хиел Жерихону кайра калыбына келтирди. Ал анын пайдыбалын тургузду да тун уулу Абрамдан ажырады. Дарбазасын орноткондо кичүү уулу Сегуптан ажырады. Бул Нундун уулу Жашия аркылуу айтылган Теңирдин сөзү боюнча болду.